Құтқару қызметінде эмгектенип жүргөнүнө 5 жылдан ашты. Құтқару қызметінің түзүлүшүнө карата мини футбол өткөрүп жатабыз. Өзүнүн структуралары арасында 1 июнь 22 жыл болот биздин түзүлгөнүбүзгө. Ошого карата кичи футбол берип, өзүнүн МЧСтин арасында өткөрүп жатабыз. Құтқару қызметін таңдаганым бул биринчиден элге кызмат кылгым келди. Элдин жашоосуна ар кандай кырлар түшкөн жерлерге жардам бересин. Мен өзүм жасаган ишим менен, анан иштеген жумушум менен өтө сыймыктанам. Жаштарга да каалайм ушундай жакшы жерлерде иштеп, элге кызмат кылышын. Құтқару қызметінде 2016 жылдан бері эмгектенип келебиз. Мына бүгүн құтқару қызметінің 22 жылдығына карата арналган иш-чара аябай жакшы деңгээлде өтүп атат. Куткаруучуларды да бир жолу ушу бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мындай дагы көп туулган күндөр өтөт деген ишеничтемин. Баарыңыздарды да бир жолу куттуктайм. Ар дайым мекен үчүн кызмат кылууга куткаруучулар даяр, ар дайым даяр. Құтқару қызметінің чакыруу телефондук номери бул 161 болуп саналат. Бул жанакында эле 102, 101, 112 деген номерде эле 3 номерлер саналып алат. Бирок бунун өзүнүн тарыхы бар. Мисалы айта кетсек, бул 1 деген болсо бул 2001 жылдын 1 июнунда алгачкы чакырууга чыгышкан. 161 деп ошондон калып калган. Жана ошондо телефон ошо менен азыркы күнгө чейин жанакында экстренный чакырууларды ошо жарандарга жардам берип атат. Эми андан бери мына 22 жыл өттү деп атабыз. Бул жылдары эми башында куткаруу кызматы бул боз үйдөн эле башталган кызмат болчу. Боз үйдө балдар ушул куткаруучулар жатып, ошоктон эле материалдык техника кийин чыңап, жанакында техникалар алынды, анан ошондой эле шаймандар алынып атат. Ама азыркы учурда эми анын асман менен жердей деп эсептесек болот. Министрлик тарабынан да ар кандай жакшы ушундай иш-чараларды өтүп атат. Именно жанакы техникаларды алуу боюнча, жана унааларды алуу боюнча атайын. Ошондуктан техникалар чыңалып атат. Кудай буюрса ушул куткаруучулар дагы мындан нары дагы ушул куткаруу жаатында ишти дагы оңоп, дагы бир кемчиликтер болсо ошону дайыма көтөрмөлөп, анан ошо жарандарга дайыма мындай жардам берүүгө дайыр деп мен эсептейм.